Саламатсыздарбы, Кыргыз жолу коому, Кадыр Кошолиев. Башында эле айтып коеюн, мен бул мыйзамдын кабыл алынышын колдойм. Болгондо дагы беренелерин бир топ күчөтүш керек деп эсептейм. Жумшагыраак жазылып калган да. Дүйнөлүк практикада кайсыл өлкөдөн каржыланса, ошол өлкөнүн агенти деп эле алагучта атынан атап, тыңчы деп эле жазыш керек деп биз айтып жүрөбүз, жазган өлкөлөр деле бар билесиздер. Эми мен кайталабайын, бул жерден көп ойлор айтылды. Чынын айтканда бул эки жагы бар. Жакшы жагын да айтышыбыз керек. Кыргызстандын социалдык, маданий, соопчулук, кайрымдуулук багытында жакшы иштерди жасап аткан фактылар дагы бар. 60 миңге жакын үй бүлө ушул сектордон рызкы буйруптур. Бул жакшы жактарын да айтышыбыз керек калыстык үчүн. Бирок негизинен алганда бул мамлекеттүүлүккө кооптуу кырдаал жараткан фактыга айланып калды акыркы мезгилде. Ошондуктан эмне үчүн булар отчеттуулуктан, ошол ачык так көрсөтүүдөн булар качышат? Ошол жерде мүмкүн иттин өлүгү ошол жерде көмүлгөн деп ойлойм. Мунун бардыгын ачык так эле финансылык талаптарга ылайык жалпы элге, журтка ачык болгондугу биринчиден өздөрүнө да жакшы, бизге де жакшы, мамлекетке де жакшы деп ойлойм. Биз таптакыр эле жаап тыюу салган жокпуз да, кээ бир өлкөлөр тыюу салып салган керек болсо. Ошондуктан бул мыйзамдын кабыл алынышы мезгилдин талабы кабыл алыныш керек, керек болсо күчөтүш керек. Эми учурдан пайдаланып, биз азыр жогорку кеңештин залында отурабыз. Ошол чет өлкөдөн ушул биздин эң чоң өкүлчүлүктүү мыйзам чыгаруучу бийлик бутагыбыз конституция кабыл алганда, кээ бир чоң мыйзамдарды кабыл алганда, мисалы үчүн жанагы кылмыш кодексин баланча миллион еврого жазылган деп жүрөбүз. Конституцияны кабыл алып атканда 10-жылы дагы ошондой эле миллиондор келгендиги маалымат бар. Мен ойлойм, бул мамлекеттүүлүктүн багытын, өзөгүн, пайдабалын аныктай турган мыйзамдарды кабыл алууда четтен каражат албаш керек. Миллиарддаган каражат жогорку кеңешти кармаганга бөлүнүп атабы? Демек ал ошол улуу ыйык ишин кыргыз эли өз мүмкүнчүлүгү менен жасаш керек деп ойлойм. Буйруса келечекте жогорку кеңеш ушул талапты сактайт деп ойлойм. Ал эми ушул мыйзамды демилгелеген депутат Бакыт Райымкуловдун ишине ийгилик каалайбыз. Ушул ишти аягына чыгарып, мыйзамды жакын арада коомчулук колдоп кабыл аларына ишенебиз. Рахмат.